убада берген. Азыр Атургай убада деген сөздүн өзүн айтпай калды да. Орусчадан мына азыр орусча даю слово дейт. Мына ошону которуп алып сөз берем деп жүрөт. Сөз берем дегенде эмне ал кыргыз түшүнбөйт. Жана программанын башында экөөбүз маектешип атканда сиз айттыңыз эле, илгери калп айткандарды канча жазылаган? Эми калп айтканда мында кыргызда мындай санжырасынан, жомокторунан, болмуштарынан уккандарыбызга караганда, кыргыздагы эң оор жаза журтка таштап кетүү болгон. Жана калпты көп, калп жанын жейт деп коет. Жалпы эл жазалаганбы? Мына ошондо ал илгери мындай уруу болуп жашаган да. Ошол журтка таштап кеткен. Көчүп калып жүргөн. Көчкөн да. Ошо бул бүттү журт. Бир суроого дагы кыскачараак жооп алайынчы сизден агай. Калптын казаны кайнабайт деген макал бар. Калптын казаны бериңизчи агай. Калптын казаны кайнабайт дегенде мен бала кезимде уккан боюнча ошол туура болсо керек. Бир кадыр барктуу кишилер жол жүрүп баратса, бирөө анан бир үйүнө киргиле, үйгө киргиле деп анан чай ичкиле деп коет да. Анан ишенип отура берет, жок, ишенип отуруп, жок, эчтеке жок. А көрсө калп айтыптыр да. Аскан казаны жок экен да. Анан түшүнүштүр, калптын казаны кайнабайт деп. Мына ушундан анан тарап кеткен да. Анан тарап, анын мааниси тереңдеп кеткен. Калптан бир жакшылык күтүүгө болбойт деген. Биздин студиянын кийинки коногусу экс-вице премьер-министр Азимбек Бекназаровдун уулу, артынан көп ушактар ешип жүргөн Руслан Бекназаров. Руслан, куш келипсиз. Саламатсызбы? Сиздин атыңыз Азимбек Бекназаровбу? Ооба. Сиздин Швейцариядагы банкта миллиондогон эсебиңиз барбы? Жок. Сиздин үстүңүздө жеке үйүңүз барбы? Бар. Апрель айынан кийин Максим Бакиевдин кымбат баалуу машинасын минип алганыңызбы? Жок. Мындан 2 жыл мурун бирөөнүн машинасын тартып алгансызбы? Жок. Жаңы жылдан бери жаңжал мушташтын ичинен чыккан жоксузбу? Жок. Сиз бардык суроолорго туура жооп бердиңизби? Ооба. Чын эле сиздин артыңыздан аябай көп ушак ээрчип жүрөт, Максимдин кымбат баалуу машинесин тартып алган, ага чейин атаңыз оппозицияда жүргөндө деле бир машинаны алдамчылык жолу менен алган, тиги бу деген. Чын эле ушактардан чарчадыңызбы? Чарчаган үчүн сен чалганда эле макул болдум да, келейин, жооп берейин деп. Бирок негизи мындай чарчадым дегенде мындай көңүл эле бурбойм негизичи ушактарга көп деле. Муну баары ушак негизи. Көнүп бүткөнбүз да мындай нерсеге. 2003 жылдан бери атам саясатта жүрөт, бышып деле бүтөт кескандай. Чолпон агай айтсаңызда мына детектор деп атабыз, бул акыйкаттыкты, чындыкты табат депчи. Алдын ала бир топ даярданып суроолор болсо, алдын ала киргизилет экен мунун ичине. Алдын ала кирсе, анан көбү билип албайбы чын эле мындай? Алдын ала кире турган болсо суроолорчу. Ушудан акыйкаттыкты табат деп ишенсек болобу чын эле? Сөзсүз түрдө бул алдын ала кирет деген сөз мындай да, ошол аппаратка биринчиден адамды өзүн көндүрүп, баягы организмин абдан мындай бир толкунданбай тургандай кылып жана суроолорду берип атпайбы? Бүгүн кайсы күндүн кайсы мезгили, аты жөнүн кийим деген жөнөкөй суроолордон баштап, андайын ана мамлекеттик кызматкерге ошол мамлекеттик кызматтын өзгөчөлүгүн эске алуу менен классикалык дагы суроолор бар да. Ар бир мамлекеттик кызматкерге жараша атайын суроолор дайындалат, бирок ал суроо өтө купуя.
купуя сыр болот. Аны мен да билбейм. Биздин полиграфологдор, атайын специалисттер даярдайт. Берилиште мүмкүн эмес. Канча пайызы чындыкты табат деп ишенсек болот? 99% бүгүн чындыкты тапса болот. Анан өзүнүн полиграфтын мына аппарат акыркы бүгүнкү күндөгү эң талапка жооп берген 8 параметр менен апгрейд турган, аныктай турган жаңы аппарат. Ар бир аппарат мына $9,000 турган Россиялык окумуштуулардын эң чоң жетишкендиги болгон аппаратта. Ал эми америкалык аппараттар 4 эле параметр менен аныктай турган болсо, булар 8 параметр менен аныктайт. Азаттык плюс ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9-да коомдук 1-каналда. Жалпылап айтканда, бул студияда мунун баарын 100% аныкташ мүмкүн эмес. Мен сиздерге өткөндө звонок эткенде эле айтпадымбы? Ал үчүн биздин жанагы борбордо полиграф үчүн атайын түзүлгөн кабинет бар. Ошол жерде полиграфолог менен гана ошо полиграфтан өтүп аткан эки адамдын ортосунда гана болуш керек. Жабык түрдө болуш керек. Анан атайын шарт түзүлүш керек да. Анан бул жерде биз жалпы принцибин аныктап эмете турган болсок, келечекте ошол мамлекеттик айрым кызматкерлердин артынан, жана сиз айтып атпайсызбы, Руслан Бекназаровдун артынан аябай ушак ээрчип жүрөт деп. Руслан Бекназаров дагы өзүн мен андай болушу мүмкүн эмес деп, өзүм ак такмын дегенди дагы аныктап койсо да болот. Аппарат толук дагы аныктай албай калышы да мүмкүн да. Себеби шарт жок да. Мынакей жөнөкөй эле креслодон баштап биздин тиги эмеге чейин мүмкүнчүлүк. Чолпонкул агай, биз эмкиде мисалы чоң саясатчыларды дагы чакырабыз. Сиздин ошол жакта офисиңизде тартсак, сиз макул болосузбу? Макул болом, сөзсүз түрдө. Эгер чоң саясатчы өзү макул болсо, бизге алдын ала мен макулмун, ошол саясатчылар биз макул кылабыз. Макул кылсаңыздар, биз алып барып ошол жерден тартып, жыйынтыгын ошолорду кетирбей туруп, ошол жерден биз аныктап берсек да болот да. Буга чейин мисалы салык бажы тармагынын өкүлдөрү бир сыйра салдыңар, жыйынтык барбы? Эмне болду? Кызматтан кетип атышабы же коррупционер деп аныкталып атабы? Мына президенттин указынын негизинде биз эң биринчи жолу мамлекеттик кызматка өтүп аткан статкатчылардын кандидатурларын аныктадык. Мына ошондойдон 22 адам өттү. Ошонун ичинен биз 12си гана өтүп, бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматка дайындалды. Ачык айтканда жарым өткөн жок десек болот да. Бул бир. Анан мынакей жакын арада мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери аттестациядан өттү. Мунун ичинен биз маалымат катары дагы фамилиясын берген жокпуз, бирок жалпы санын айтып койдук. 10 адам бүгүнкү күндө мамлекеттик ошол бажы кызматынан кетти. Салык кызматына жакын арада биз бажы кызматына дагы ошол президенттин указынын негизинде барган жатабыз. Аякта да ушундай болот. Салык кызматынан ошончо эле адам албайбы экен, калганын баары тазабы? Эми мунун азыр толук бүгүнкү күндө толук кандуу аягына жетиш элек да. Себеби бул мыйзамдык база жетишсиз, башкача атайын мыйзам жок. Мунун долбоорун биз даярдап атабыз. Кудай буюрса жогорку кеңеш колдоп берсе, анан мындан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. Чолпонкул агай, сизге чоң рахмат. Студияга келип бергениңиз үчүн, детекторду ушул жерге алып келип жайгаштырып бергениңиз үчүн дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Саясатчылардын эмне иш жасап атканын, алардын берген убадасынын аткарылышына бул эл сөзсүз билип туруш керек. Мамлекеттик кадр кызматы ушул мамлекеттик кызматтагылардын айлыгын жана байлыгын текшерген. Керек болсо президенттен премьер-министр, спикерлердин баарын азыр айлыгы менен байлыгын текшерип аткан учур. Бул декларация 1-мартта токтотулат. 1-марттан кийин биз дал ошол калпты ашкерлөөчү детектордон ошол эле саясатчылардын өтүп жатканын жана ошондой эле биздин саясатчылардын айлыгы менен байлыгын сиздердин алдыңыздарга чагылдырып беребиз. Албетте ошол саясатчылар макул болуп, элдин алдына чыгууга туура көрүшсө. Саламатта калыңыздар, сиздер жарым саат бою Азаттык плюс телепрограммасын көрдүңүздөр. Акчаны көбүрөөк бөлсө, кыргыз тилин жакшыраак өнүктүрүүгө шарттар түзүлөт дейт. Сиз неге макул эмессиз? Бул карандай кал. Кереги жок болсо туалетке таштап коюшат. Мен бир нерсе сунуштурам. Азыр бумажный заман бүткөдөн өлүп барат. Андай кишилер энциклопедия сен даратканыңда бекер Көрө албайбыз. акча сураганча уйгарым укук сурабайсыңбы? Эгерде ошо чиновниктер көп мээ болбосо, Кыргыз тилин кантип модага айлантабыз, же болбосо кадыр баркын беделин кантип көтөрөбүз. Эки тилдин ортосунда чабуул болуп атат да, орусчаны айлантып күндөшүнө ороп алып мыйзамды бүйлөөсүнө эне тилди коргоочу жигиттериң эки катын алганды үйрөтүүдө дегендей.